Ошмуда Борбор Азиядагы маалыматтарды спутниктин негизинде чогултуп, илимий изилдөөлөрдү жүргүзө турган атайын борбор ачылып, иштеп баштады. Ал университеттин Келечек Муундун хабы борборунун базасында орун алган. Мында эл аралык долбоорлор менен иштеп, инвестицияларды тартса болот. Ошондой эле илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө шарт бар. Ал үчүн борбор заманбап жабдуулар менен толукталган. Келечекте Кыргызстанда ушул багытта адистер даярдалып баштайт. Борборлор менен чогуу кызматташтыкта илимий иш-чараларды чогуу жасоо Орто Азиянын ичинде, ошону менен бирге Кыргызстандын ичинде, ошол илимий иш-чаралардын кызматташтыктын негизинде илимий макалаларды жогорку деңгээлдеги Scopus баракчасындагы болгон жогорку журналдардын ичинде макалаларды жарыялоо максатында бул долбоор ишке кирип жатат. Борбор аркылуу илимий кызматкерлер, окумуштуулар, PhD докторанттар жердин жөнөкөй кыртышынан тартып, тоолуу аймактар боюнча илимий изилдөө жүргүзсө болот. Андыктан аларга спутниктик борбордун маалымат базасы менен иштөө актуалдуу. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, мына жөнөкөй кыртыштардан баштап, ошол бийик тоолуу биздин территориябыздын бардык жеринде ошол изилдөөлөрдү биздин илимий кызматкерлер, PhD докторанттар илимий изилдөө жүргүзүш үчүн ошол данныйларды чогултуу эң актуалдуу маселе болуп атат да. Өзгөчө ошол мына климаттын өзгөрүшүгө багытталган илимий изилдөөлөрдө, жалпы ошол биздин табиятыбызды изилдөөдө, ошол жердеги статистикалык мындай маалыматтарды чогултууда ошол спутниктик биздин технология болмоюнча азыр так маалымат алуу кыйын болуп калды да. Долбоордун алкагында бир нече эл аралык базаларга кирүүгө уруксат алынган. Учурда Америка, Жапония, Кытай, Корея жана Европа өлкөлөрүнүн 25тен ашуун белгилүү спутник агенттиктери менен кызматташуу жүрүүдө. Ошондой эле аталган жай дүйнөлүк борборлор менен чогуу илимий иш-чараларды алып барат. Ошол Орто Азиядагы спутниктин негизинде маалыматтарды чогултуп, илимий изилдөөлөр жүргүзүп, анан эл аралык долбоорлор менен иштөө, инвестицияларды тартуу, коммерциализация, андан башка ушул келечектеги ушул багыттагы Кыргызстанда ушул багытта иштеген адистерди даярдоо, бакалавриат, магистратура, илимпоздорду даярдоо максат коюлган. Борбордук Азия спутниктен талдоо жана аралыктан зондоо борбору өлкөдө алгачкы жолу ачылып жатат. Элина Майрамбек кызы, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары. Ийгилик каалайм, борбор кут болсун.